Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү аба ырайы бир аз суук. Демек, жакынкы күндөрдө күн сууп, бардыгыбыз эмнеге зар болобуз? Бул албетте жылуулукка. Ал эми жакында гана жалпы Бишкек шаарында бир топ жаңы конуштарда жана негизи эле Бишкек шаарынын сыртында жана Бишкек шаарынын өзүндө жылуулук боюнча өзгөчө сонун жаңылык бар. Албетте, ал жаңылык кандай деп күтүп аткан болсоңуз, биз азыр конокторубуз менен тааныштырып, кеңиирээк маалымат беребиз. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси, коммерциялык директор Алдаяров Арзамат Нуркулович жана Бишкек газ филиалынын директорунун орун басары Жумабеков Адилет Бектемирович. Кутман, кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Эң алгач эле мынакей интернет баракчаларында көптөр күткөн жылуулук боюнча суроо, себеп дегенде мынакей күн суута баштады. Жакында баарыбызга жылуулук керек. Ал эми көпчүлүк учурда биз ысык суу менен ысытуу боюнча тактап айтканда ТЭЦке көз каранды болуп калабыз. Ал эми көпчүлүк үйлөр, жаңы салынган үйлөр газга туташылган эмес. Ал эми бул көйгөйдү азыркы күндө өзгөчө акция менен жалпы Бишкек газ жана Газпром чечип аткан экен. Дал ошол маселе тууралуу айтып берсеңиздер. Азыркы убакытта быйыл ошо инвестициялык программасынын негизинде биз Бишкек шаарындагы 150 километрден ашык газ өткөрдү куруп атабыз. Бул жаңы коңуштарда. Мен айтып кетсем, аларда Маданият, Достук, Чалбай, Учкун, Аскаташ жана Алтын Бешик деген жаңы коңуштарда газдаштыруу жумуштары өткөрүлүп атат. Ошондо биз эми биздин өзүнүн маалыматыбыз боюнча баарыбызга жанакы газификациядагы абдан да керектүү болгондуктан эң биринчи акциябыз бул жанакы куруу жумуштарды биз рассрочкага өткөрүп атабыз. Жарым жылга чейин пайызсыз рассрочкасы. Андан тышкары бизде бир партнер пайда болду, Балтгаз деген компания. Ошол менен чогуу бир акция өткөрүп атабыз. Ошол акциянын эң негизи мындай: Балтгаз деген компаниядан жылытуу казанды алса, ошого 200 кубикалык метрди белек болуп берилет да. Бул 200 кубикалык метр 1-1,5 айдай үйдү жылытууга мындай бекер болот. Ушул акция жөнүндө айта кетсеңер, ушул акцияга кайсы адамдар, кайсы жерден катыша алат? Бул акциянын региондору Бишкек шаары, анан Чүй областынын Сокулуктан Токмокко чейин өрөөнүндө жашаган эл кошулса болот. Андан тышкары эң негизги талапы бул газга кошулуш керек. Газга кошулган болсо, ошол жерден эле жылытуу казанды сатып алса эле, ошол 200 кубикалык метрди белек кылып беришет да. Эми бул жерде мындай так маалымат кайсы жерден алыш керек, кайсы жерге барыш керек деген эме болсо, биздин расмий сайтында билсе болот, gazprom.kg дегенден. Андан тышкары 4444 деген уюлдук кыска телефонго чалса болот, аны уюлдук телефондон чалганга бекер. Бишкектен башка областтар азырынча катыша албайт, ошондо. Бишкек жана Чүй өрөөнү. Бишкек жана Чүй өрөөнү эле. Адилет мырза, айтып өтсөңүз, негизинен эле шаарыбыздын бир топ бөлүгү бул ысык суу менен жылытылат, тактап айтканда жылыткычтар. Ал эми газга өткөндө эмне өзгөрөт? Кайсынысы ыңгайлуураак жана эмне үчүн көпчүлүк адамдар суроо берип атат болуш керек? Эмне үчүн газга өтсөк бизге жеңилирээк болобу же эмне үчүн биз газга өтүшүбүз керек деген? Саламатсыздар. Эми бүгүнкү күндө баягы жер тамдардын баардыгы электричество менен же көмүр менен, анан кийин үчүнчүсү бул газ менен жылуулук алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Анан бүгүнкү күндө бул газдын өзгөчөлүктөрү мунун баягы башка берки электричество менен көмүрдөн айырмалыгы бул экология жагынан эң биринчи экология жагынан аябай таза. Анан экинчиси акча жагынан электричествого караганда бул үнөмдүү да. Анан кийин биздин баягы жанагы газга кошулуп былтыркы мурдагы жылдары ошо кыш мезгилинде газ аркылуу жылыткыч жана казандар менен иштегенден кийин баардыгы айтышып атат да, аябай жеңил экен, мурдага окшоп көмүр алып келип, анан кийин аны түнү менен баягы көмүр калап жагып, анан кайра күл чыгарып убарып болбойт экенсиң. Газ тартып болду. Эгер жанагындай жаңы котелдорду алып коюп койсо, алардын температурасын тууралап койсо, котел өзү иштей берет, температураны кармап турат, эч ким эч кандай убарып болбойт. Эң негизгиси ушул эки фактор да, эң негизгиси. Негизинен эле карап көрө турган болсок, азыр акция жөнүндө да сөз болуп калды. Акция канчасына чейин уланат, кайсы күндөрү катыша алат? Негизи 6-базар күндөрү негизи иш күндөрү эмес.
негизги так суроо бул акция кайсы айга чейин уланат? Бул акция азыркы убакытта 2020 жылдын 31 мартына чейин өткөрүлүп атат. Бул эми ошо жылытуу сезондун алкагында ичине ушул газга кошулуу мүмкүнчүлүгү пайда болсо, же өзү газга кошулуп үйдө газ менен колдонуп атса, анан бирок жылытуу казаны жок болсо, ошол жерде кошуло берсе болот. Андан тышкары мен жана тактап кетейин дедим, сиз сурооңузга боюнча электричествого караганда газ менен жылытуу бир 40-45% чейин үнөмдөө өткөрүлөт экен. Анткени биз мындай изилдөөлөрдү өткөрүп чыктык. Бир 100 квадрат метр үйдү, мындай орточо үйдү алсак, анын ошол отопительный сезондогу жылытуусу бир 5-6 миңге төмөн болот экен да баасы. Ошондуктан мындай чоң эле ыңгайлуу үнөмдүү болот экен. Чалбай жаңы коңушуна ошол газификация менен ошо камсыз кылып турсуздар. Ошол жаңы коңушка ошол негизи газ киргизгенге канча убакыт кетти? Биз жумуштарды 2019 жылы июнь айында баштаганбыз, август айында бүттүрдүк. Бир айдын ичинде. 2 айдын ичинде бүтүрдүк. Эми мындайча айтып кетсем, бүткүл ушул 5 жылдык программасынын негизинде бүткүл ошо Бишкек шаар, Чүй обласу, анан Ош облусунда 770 чакырымдан ашык газ түтүрү курулуп бүттү. Аларга 40 миңден ашык үй бүлө газга кошулууга мүмкүнчүлүк пайда болду деп айтсак болот. Мындай бул чоң масштабдык проект болуп атат да. Болгондо да чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик. Негизинен карап көрө турган болсок, мындай суроо дагы жаралбай койбойт экен. Суу албетте өлкөбүздө кенен, жылыткычтар иштей берет. Бирок газ түгөнүп калбайбы деген дагы суроо пайда болот. Газды каяктан алабыз? Газ негизи жетиштүү элеби деген суроо пайда болуп атат. Биз эми Газпром Кыргызстан компаниясы бул Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн арасындагы кол коюлган келишим негизинде иштеп жатат да. Бул эми бүткүл эле Газпромдун эмес, бул Россия Федерациясынын милдети болуп атат. Кыргызстанды газ менен камсыздоо болот деген милдетин толук аткарып атабыз. Анан эми газды Казакстандан да алып атабыз, Өзбекстандан, Туркменистандан да алып атабыз. Бул жерден эми мындайча айтканда, мындай газ менен камсыздоо милдетине Газпром алкагында өзү милдеттенген да. Ошондуктан эч бир газ менен бир проблема болот деген азыр жок. Анткени бизде үзгүлтүксүз жана стабилдик газ берүү милдетибиз бар. Ошо республиканын масштабдуу газификациясы канчанчы жылдан бери башталды? Газпром Кыргызстан компаниясы 2014 жылы жумушун баштады. Анан мындайча айтып кетсек, 2014 жылы Газпром Кыргызстандын газ менен камсыздоо деңгээли 22% болчу. 2018 жылдын аягына 30%га чейин чыгардык. Андан тышкары ошол биздин жанакы биринчи келгенде эң чоң мындай масштабдык долбоор жасалып чыккан бул генералдык схема, Кыргызстандын газификациялуу генералдык схемасы деп иштеп чыгылган. Ал схеманын негизинде биз 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын газификация деңгээлин 60%га чейин 60%га көтөрөбүз деген милдет алганбыз. Ошондуктан андайча айтып кетсек, 5 жылдын ичинде 22ден 30%га чейин көтөрдүк деп айтсак болот. Эң сонун жетишкендик. Адилет мырза айтып өтсөңүз, негизи эле кандайдыр бир жетишкендик болгондо өлкөбүз моюнга алышыбыз керек, артта калып калабыз. Мисалы үчүн кошуналар качан эле газ системасына өтүп кетсе, бизге эмиден гана келип, эмиден гана алардын артынан бараткандай сезилет. Эмне үчүн биз мурда эле дароо газ системасына өтүп кеткен эмеспиз? Эгерде бул оңой жол болсо. Эми бул мына Арзымат айтып кетпедиби? Ошол 3 жылдын ичинде биз 770 чакырымдан ашык газ түтүрүн курдук да. Анан кийин ошол жумуштардын баарын баштай электе Кыргыз Республикасында баардыгы биригип 2800дөн ашык газ түтүктөр болгон. 2800дөн. Биз ошол 3 жылдын ичинде 770 чакырымдан ашык дагы газды курдук. Анан буга чейин эмне себептен өтүп кеткен жокпуз? Буга чейин өтүп кетүүгө бизге деген ошол жанагы газ түтүктөрүн курууга аябай көп тоскоолдуктар болгондо, көп чыгымдар керек болгон. Анан бүгүнкү күндө ошол инвестициялык программанын негизинде ПАО Газпром бизге ошол көчөмө-көчө өткөн газ түтүктөрүн мындайча айтканда куруп берүүгө аябай чоң жардам берди да. Акчанын баардыгын өз убагында бөлүп берди. Биз ошол түтүктөрдүн баардыгын сапаттуу түрдө баардык жанагы көзөмөлгө ылайык нормалардын негизинде баардыгын куруп чыгып бердик да. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Демек биз мүмкүнчүлүктү күткөнбүз, Мүмкүнчүлүктү күткөнбүз. Негизи карай турган болсок, сиздер азыркы тапта Бишкек газ, Бишкек калаасын жана Бишкектин сыртынан Чүй өрөөнүн гана карап аткан экенсиздер. Жалпы негизи географиялык жактан жалпы Кыргызстанды газ системасына өткөрүп коюу мүмкүнбү?
мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жумуштар биздин жанакы айтып атпаймынбы схемада каралган. Биздин жылдан жылга негизги газ системасы ушундай истин тарыхый жагынан каралып калыптыр. Эң негизги түтүктөрү Чүй областында өтөт экен, Бишкек шаарында өтөт экен. Анан Ош областында. Ошондуктан азыркы убакытта мына Чүй областын бүтүрүп атабыз. Андан кийин ошол жанакы эле түштүк региондордогу Ош областы, Жалал Абад областындагы, Баткен областында дагы газ түтүктөрү курула баштайт. Андан тышкары биздин ошо генералдык схемада бүткүл эле Кыргыз Республикасында ошол эле Талас, Ысык-Көл деген региондор каралган. Алар эми ошол келечектеги келе жаткан бир 5-10 жылдын ичинде буюрса аякка да келебиз деген тилектерибиз бар. 60%-н ичинде ошо Буюрса башка алда бар. областтар кирет болуш керек. Негизинен карап көрө турган болсок, мына интернет баракчаларында жакшы жаңылыктардын бири Газпром Кыргызстан Чалбай конушун тактап айтканда 250дөн ашуун жашоочуга жаратылыш газына мүмкүнчүлүк бериптир. Азыркы тапта колдонуп башташты. Ал эми кийинки катарда кайсыл конуш турат же болбосо кайсыл өрөөн? Быйыл 2019-жылдык программасында мен жана атап кеткен коңуштар бар. Эми эмки жаңы коңуш бул Достук деген жаңы коңуш. Анан Учкун, Аскаташ жана Алтын Бешик деген бар. Андан тышкары Чүй областындагы Романовка, Гавриловка жана Александровка деген айылдарда, чоң айылдарда бар. Романовка деген айылды буюрса биз 2019-жылы жумуштары бүтүрөбүз. Алдында газга кошулат. Эми Александровка менен Гавриловка деген айылдар чоң айылдар экен. Аларды жарымын быйыл баштап, жарымын эмки жылы бүтүрөбүз буюрса. Эң сонун негизинен дагы кийинки суроону кесиптешим жаңыртсын, суроом бар болсо. Ошол ага чейин Кайындыдагы жаңы коңушта ошол газификация болуптур. Ошол Кайындыда мына Чалбай 2 айда бүтсө, Кайынды канча айда бүттү? Канча убакытта? 3 айда. Негизинен бат эле эми бул өзүнүн жаңы коңуштун мындай размерлерине каралат да. Мисалы аянтына каралды. Ошол эле мисалы ошол Достук же Чалбай деген жаңы коңуштарда бир 100дөн ашпаган үй бүлөлөр бар. Биз азыркы убакытта Арча Бешик 2018-жылдык программасына келген Арча Бешиктин жаңы коңушта газ берүү жумуштарды өткөрүп бүтүп атабыз. Азыр ал жерде 9000ден ашык үй бүлө кошулуп атат да. Эми анын да аянты чоң болуп атат. Ошондуктан вакыты дагы мындай үзгүлтүү чоңураак болот. Албетте 250 жашоочу менен 9000 жашоочунун айырмасы мең жердей. Негизи бул көйгөйлүү маселе болуш керек, себептен азыр борбор калабызда тыгын деген аябай көйгөй. Пробка мындай айтканда. Негизинен жол оңдоодо бир топ тыгындар жаралат. Ал эми газ түтүктөрүн орнотууда жол тыгындарына тоскоолдук жаратпайбы деген маселе пайда болуп атат. Биз бул жумуштарды өткөрүп атканда биз Бишкек шаарынын мэриясы менен чогуу иштеп атабыз. Ал жерде биздин да программабыз, алар мэриянын дагы жол куруучу программасы мындай чогуу курулуп атат. Анан биринчи биз газдарды өткөрүп атабыз. Газды өткөргөндөн кийин анан жана жол өткөрүү жумуштары башталып атат да. Ошондуктан эми эч тоскоол жок болуп атат дейбиз да. Эми кээ бир жерлерде жетишпей калып жолду буссак, ал жерде кайра өзүнүн алкагына келип калып атат. Өзүнүн калыбына келтирип коет атасыздар, Негизинен акыркы сурообуз болсун. Жалпы жонунан бул жерде бир топ Аскаташ, Алтын Бешик, Учкун, Маданият, Достук, Чалбай, Романовка, Александровка, Гавриловка азыркы тапта планда турган конуштар экен. Буюрса булардын канчалык деңгээлде канча бөлүгү азыркы таптагы жылуулук сезонуна жетишип калат? Тактап айтканда газификацияга өтүп калат. Ошентип айтсам, мына айтып кеттим. Гавриловка жана Александровканын башкалары баары жумуштары бүтүлүп, азыркы убакытта газга кошулуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Мына бүгүн биз кайсы жаңы коңушта газ берилип атат? Аскаташ жаңы коңушуна бүгүн техникалык пуст деп коебуз, аны газ бериле баштады. Эми буюрса бүткүл ушу мен айтып кеткен жаңы коңуштар газга камсыздуу болот буюрса. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, негизинен жалпыңыздарга жакшы күмүш сырга кулаңыздарга, себеп дегенде жалпы Бишкек шаары жана Бишкек шаарынын сырткары Чүй өрөөнүндө буюрса жалпы конуштарды газ системасына өткөрүү мыкты деңгээлде жүрүп атат. Ал эми сиз дал ушул акцияга да катышсаңыз болот, мешти сатып алып газды белекке алыңыз. Андыктан кайсы маалымат болбосун ар дайым ошол Газпром чекиткежи сайтынан билип турсаңыз болот. Жана албетте бардык маалыматтарды ал жактан ала аласыз. Бүгүн бизге маалыматтар менен бөлүшкөн Адилет Жумабеков, Бишкек газ филиалынын директорунун орун басары, жана Арзымат Алдаяров, Газпром Кыргызстан компаниясынын коммерциялык директору. Биз менен бирге болуңуз. Рахмат сиздерге.